Саламатсыздарбы? Эфирде Кабар улуттук маалыматтык агенттиги. Бүгүн биз Конституциялык соттун ишмердүүлүгү жөнүндө сөз кылалы деп чечтик. Студиябыздын коногу ошол Конституциялык соттун аналитика бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Шыргазиев мырза. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Чыңгыз мырза, Конституциялык сот жөнүндө биринчи кезекте жалпы түшүнүк алып алсак да, негизи эле Конституциялык соттун биздин өлкөдөгү жарандардын эркиндиги жана укуктарын сактоодо ролу кандай ролду ойнойт? Рахмат сурооңуздарга. Негизи кандай гана укуктук мамлекет болбосун, ал укуктук мамлекетте конституциялык контролду жүзөгө ашыруучу орган болушу керек да. Анын маанилүү милдеттери бул жарандардын жана адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо болуп саналат. Бул ролду биздин мамлекетте Конституциялык сот аткарат да. Анан Конституциялык сот өндүрүш аркылуу ушул конституциялык түзүлүштүн негиздерин жана белгилеп кеткендей адамдын жана укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, конституциянын үстөмдүгүн жана түздөн түз колдонулушун камсыздоо боюнча жогорку сот бийлигинин жогорку органы болуп Эң жогорку органы болуп. Эң жогорку органы болуп. Бул жогорку соттун дагы өйдө турган орган да бул. Бул жерде айырмалай кетчү жагдай биз Конституциялык сот өндүрүшү боюнча жогорку сот болуп саналсак, жогорку сот жарандык, жазыктык, экономикалык иш боюнча жогорку сот бийлигинин жогорку органы болуп саналат да. Бул жерде ушундай айырмачылыктарды ушуну аныктаманы менчи көпчүлүк биздин атуулдар жакшы билишпейт да. Мисалы үчүн жогорку соттун көп жумуштары мисалы үчүн эгер бүтсө, жабылса, демек ал бүттү деген сөз. Кайралууга мүмкүн эмес деген. Бирок ошол процесстин ичинде кээ бир жарандар менин жарандык укугум жакшы сакталбай калды деген ойдо калат да. Ошол жарандык укугун сактоодо Конституциялык сот кандай ролду ойнойт? Бул жерде айта кетчү жагдай жогорку соттун чечимдери акыркы жана даттанууга жатпайт. Ошол эле учурда Конституциялык соттун дагы чечимдери ушундай эле күчкө ээ. Бирок жарандар соттун чечимдерине же кайсы бир актыларына даттануу келтирем десе, анда алар ошол сот чечимдери негизделген мыйзамдарды же башка ченемдик укуктук актылардын конституциялыгын текшерүүгө укуктуу. Бул деген эгер мындай гипотетикалык түрдө алсак, жалпы юрисдикциядагы соттор колдонгон мыйзамдардын ченемдери конституцияга карама каршы келсе, кийин ар бир конкреттүү иш конкреттүү түрдө тиешелүү жарандардын даттанулары боюнча кайра каралышы керек да. Негизи эле жарандардын даттануусу, Конституциялык сотко даттануусу кандай өңүттө жүрөт? Бул процесс кандай этаптардан өтөт? Бизге жазуу жүзүндө кайрылуу менен кайрылыш керек. Ушул Конституциялык сот жөнүндө конституциялык мыйзамдын талаптарында бир катар талаптар орнотулган. Ал жерде эң негизгиси жазуу жүзүндө кайрылышы керек. Жазуу жүзүндө кайрылганда ал бир ошол түшкөн күнү каттоо алынат. Каттоого алынып 3 судьядан турган соттук коллегияга берилет. Ал соттук коллегия 30 күндүн ичинде ал кайрылууда кандайдыр бир
күмөн же аныксыздык бар же жок экендигин аныктап, ошого жараша кайрылууну өндүрүшкө алат же кайрылууну өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартуу аныктамасын чыгарат. Эгер кайрылууда кандайдыр бир аныксыздык байкалса, анда конституциялык сот өндүрүшкө алып, аны 6 айдын аралыгында карап чыгып, ошол коюлган маселе боюнча системдүү функционалдык тарыхый анализдерди жүргүзүп, анан чечимдерди чыгарып берет. Биз билгендей, өлкөбүздө негизи эле конституциябыз бир нече жолу өзгөрүүгө дуушар болгон. Ал эми Конституциялык соттун иштөө ыкмасы, түзүлүшү өзгөрдүбү? Азыр кандайдыр бир мындай жаңылануу пайда болду. Эмне өзгөрүү болуп атат, эгер болсо? Өзүңүздөргө мурда маалым болгондой, Конституциялык сот мурдагы 2010 жылкы Конституцияга ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы деп аталчу. 2021 жылдын 5 майында кабыл алынган Конституцияга ылайык Конституциялык сот институциялык жактан, уюштуруучу жактан өз алдынча институт болуп саналды. Мурда эле өз алдынча болуп саналчу, бирок өзүнүн аталышында Жогорку сотунун деген сөз айкалышы бар болчу да, анан бул коомчулукта туура эмес ойлорду жаратчу да. Бул Жогорку соттун курамына кирген, Жогорку сотко баш ийе турган бир институт катары сезилчү да, айрым бир жарандардын категорияларына. Азыркы учурда Конституциялык сот өз алдынча көз каранды Конституциялык сот өндүрүшүн жүзөгө ашырган сот биригинин жогорку органы болуп саналат. Көз карандысыз, эч кимге баш ийбеген, өз алдынча институт. Конституцияга гана баш ийген сот бийлигинин жогорку органы болуп саналат. Өзгөрүүлөрдөн белгилей кетчү нерселер бул судьялардын курамы 9 судьядан турат, мурда 11 болчу. Жана судьялар азыр жаш курагына жеткенге чейин шайланышат. Бир жолу жаш курагына жеткенге чейин, экинчи жолу 40 жаштан 70 жашка чейин деген курактык ценз орнотулган. Ошол дайындалганда биротоло ошол немеге чейин дайындалат да. Мисалы үчүн 40 жашында дайындалган судья бул 70 жашка чейин иштей берет дегенди. Бирок кынтыксыздыктын талаптары сакталган учурда сакталыш керек. Кынтыксыздык бузулган учур бул судьяларды кызматтан четтетүүгө негиз берүүчү жагдайда. Анан ошондой эле конституциялык соттун ыйгарым укуктары кеңейтилди. Жаңыларга конституцияга расмий чечмелүү берүү кирет. Президентке каршы айып коюунун тартибинин сакталгандыгы жөнүндө корутунду берет жана мамлекеттик бийлик бутактарынын органдарынын арасындагы компетенция талаштары боюнча маселелерди чече турган ушундай 3 ыйгарым укуктар менен толукталды. Кеңейтилген турбайбы? Кеңейтилди да. Азыркы учурда 6 ыйгарым укукка ээ. Судьялардын саны 11ден 9га түшүрүүнүн себеби эмнеде болду? Эми анын себептери бул негизи көпчүлүк чет элдик башка конституциялык контролдоо институттарында көбүнчө 7 же 9 курамдан турган сот болуп эсептелингендиктен биз ошондой жакшы жактарын эске алып ушундай чечимге келген да. Бул
чечим чыгарууда дагы жана башка уюштуруучулук иштерде дагы өзүнүн жакшы жактарын көргөзөт деп белгилеп кетсе болот. Азыркы мезгилде Конституциялык соттунда турган эң башкы көйгөйлөр деп эмнелерди эсептейсиз? Жана анын чечүү жолдорун барбы? Мындайча айтканда, акыркы жылдары негизи Конституциялык соттун чечимдеринин аткарылышы жакшы динамикага ээ болду. Бирок бул көйгөй дагы эле сакталып турат. Себеби Конституциялык сот жөнүндө конституциялык мыйзамдын беренелеринде чечимдерди аткаруунун тартиби деталдуу регламенттелген негизичи. Ага ылайык министрлер кабинети чечим чыккан күндөн баштап 3 айдын ичинде Конституциялык соттун чечиминен келип чыккан мыйзам долбоорун иштеп, аны жогорку сотко, жогорку кеңешке киргизүүгө милдети бекитилген. Өз кезегинде жогорку кеңеш ал мыйзамдарды мындай кезектен тышкары кароого карашы керек да. Анан сиз айтып кеткен ошол маселе, бул көйгөй, бул Конституциялык соттун чечимдеринин аткарылышында бир аз көйгөйлөр бар. Анан ал жаатта мамлекеттик максаттуу программа чыккан. Марттын башында өлкө башчыбыздын указы менен бекитилген. Анда прокуратура органдарынын ушул биздин конституциялык мыйзамдын аткарылышына көзөмөл жүргүзүү иш чарасы каралган да. Ушул жаатта ушундай иш чаралар каралып жатат десем азыркы мезгилде. Азыркы мезгилде. Негизи эле биз көп айтабыз, ошо сот системасында реформалар болуш керек, жакшы жүрбөй атат депчи, реформалар, жаңылануулар. Негизи эле ушул биздин жарандардын укуктары жана эркиндиктерин коргоодо Конституциялык соттун тийгизген таасирин айкын көрсөтө алган кандайдыр бир мисал айта аласызбы акыркы убакытта? Негизи Кыргызстандын жарандары жана адамдары, мындайча айтканда, жакшы мүмкүнчүлүккө ээ да. Себеби Конституцияда ар бир адам эгер мыйзам менен же башка ченемдик укуктук актылар менен алардын конституциялык укуктары же эркиндиктери бузулуп жатат деп эсептесе, конституциялык сотко кайрылуу укугуна ээ. Мындай көрүнүш көп өлкөлөрдө байкалбайт. Себеби алар ошол өлкөнүн тутумунда көрсөтүлгөн баардык сот инстанцияларын өткөндөн кийин гана конституциялык сотко кайрылуу укугу жаралат да. Башка өлкөлөрдө? Башка өлкөлөрдө. Баардык өлкөлөрдө эмес, айрым бир өлкөлөрдө, чет өлкөлүк тажрыйбада ушундайлар бар. Бизде абстрактуу конституциялык контроль деп коет. Бул адам ошол мыйзам менен кандайдыр бир укуктары же эркиндиктери бузулуп атат деп эсептеген эле жана анда жаралган аныксыздык бул чечелүү далилдердин негизинде конституциялык сотто кароого укугун жаратат да. Анан сиз айтып кеткен кандайдыр бир чечимдердин мисалдарын келтирип кетсем, Конституциялык сот мурдагы конституциялык палатанын укук улантуучусу болуп саналгандыктан анын чечимдери дагы эле күчүндө жана аткарылууга тийиш. Алып кетсек, жарандар сот органдарына кайрылууда мамлекеттик алымдарды төлөйт эмеспи? Ошол алымдардын ставкалары өкмөттүн, мурдагы өкмөттүн токтому менен бекитилген болчу. Ошол мамлекеттик алымдардын ставкалары мурда 10% түзсө, конституциялык палатанын чечимине ылайык
ал пайыздар ылдый жагы 1%га чейин, өйдө жагы 5%га чейин түшүрүлгөн. Себеби бул сот адилеттигине жеткиликтүүлүк принцибин бузат деп, сотко болгон коргонуу укугун бузат деп эсептеп, Конституциялык палата ошондой чечимге келген да. Түшүнүктүү. Негизи эле Конституциялык соттун коомчулук менен байланышы, андан тышкары башка мамлекеттик органдар менен болгон иштөө ыкмасы кандай жолго коюлганда, айрыкча ошо коомдун Конституциялык соттун ишмердүүлүгүнө коомчулуктун кандайдыр бир киришүүгө дейбизби же катышууга укугу барбы, эгер болсо канчалык деңгээлде ишке кантип ашырылат бул? Эми бизге биздин дареке көбүнчө жарандардан, мындайча айтканда жеке жана юридикалык жактардан келип түшкөн кайрылуулар түзөт да. Анан жеке жактардын атынан ар кандай коомдук бирикмелер дагы келип кайрылышат. Мисалы, ошол эле учурда сиз айтып кеткен башка мамлекеттик органдар менен биз ошол эле Конституциялык сот өндүрүш аркылуу бири-бирибиз менен тыгыз байланышта болобуз. Мисалы, Конституциялык сот өндүрүшүндө кайрылган жарандар кайрылуучу тарап болуп саналса, экинчи жак жоопкер тарап ар дайым мамлекеттик бийлик бутагынын бир органы болот да, ар дайым. Бул практика көрсөткөн муну, сөзсүз. Практика көрсөткөндөй жана негизинен жаран менен жарандын ортосунда болбойбу? Андай болбойт. Себеби биздин кароо предметибиз бул мыйзам жана башка ченемдик укуктук актылар гана. Алар ыйгарым укуктуу органдар же кызмат адамдарынын тарабынан эле кабыл алынгандыктан, жоопкер тарап ар дайым бул мамлекеттик органдар болуп саналат да. Анан Конституциялык сот өндүрүшүндө дагы үчүнчү жактар деген түшүнүк бар. Ал ошол мыйзамдар менен тигил же бул жаатта иштешкен мамлекеттик органдар болуп саналат да. Мисалы, кылмыш жаза кодексине байланышкан иштер каралып атса, ал жерге сөзсүз түрдө башкы прокуратура, ички иштер министрлиги жана ушуга окшогон башка ыйгарым укуктуу органдар үчүнчү жак катары таанылып чакырылат. Жарандык коомдун катышуусу канчалык деңгээлде жүргүзүлөт? Бизге жогоруда белгилеп кеткендей, журналисттер, мисалы үчүн, жарандык активисттер. Негизи журналисттер бизге кайрылганда эми жеке адам катары эле кайрылышат. Ал журналистке мисалы кайрылуу предмет менен билсе болот да, мисалы. Жок, мен кайрылуу жөнүндө айткан жокмун. Мисалы үчүн Конституциялык соттун жүргүзүп аткан ишине, мисалы үчүн кандайдыр бир процесс жүрүп атат дейли да. Ал процесс ачык же жабык түрүндө негизи жүргүзүлөт го. Ошо катышуу укугу канчалык деңгээлге жолдо коюлган, мисалы үчүн коомчулук кандай маалымат ала алат Конституциялык соттун ишмердүүлүгү жөнүндө? Биздин эле ошол айтып кеткен Конституциялык сот жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык Конституциялык соттун сот отурумдары ачык өтөт. Ачык өтөт. Ар ким кааласа алдын ала тиешелүү түрдө билдирме жасап катышканга укугу бар. Ар дайым эле ачык болот. Жабык учурлар эми бул мамлекеттик сырды сактоо, жарандардын коопсуздугун сактоо максатында жабык өткөрүлүшү мүмкүн, бирок андай учурлар жокко эсе. Жокко эсе? Жабык отурумдар жокко эсе. Негизи эле ошол адам укуктарын, эркиндиктерин коргоодо, сактоодо Конституциялык соттун ролун келечекте кандай көрөсүздөр да? Кандай пландар күтсөк болот, кандай өзгөрүүлөрдү күтсөк болот, кандай жаңыланууларды? Бул жаатта
конституциялык сот жана мурда конституциялык палата кезинде эле ар дайым тиешелүү иш чараларды өткөрүп келген жана өткөрүп келет. Бул ар кандай катмардагы адамдар жана кызмат адамдары үчүн конституционализмдин жайкы мектептерин өткөрүлөт жылына бир жолу. Конок лекциялары өткөрүлөт. Жогорку окуу жайларда судьялар тарабынан ушундай окуулар өткөрүлөт. Жана азыркы учурда мамлекеттик максаттуу программага ылайык ошол эле вуздарда, жогорку окуу жайларда конституционализмдин борборлорунун ачылуусу пландаштырылган да. Ушундай инструменттер аркылуу коомчулуктун конституциялык соттун ишине мындай кандай киришүүсү десек болобу, ушундай иштер аркылуу жүзөгө ашырылат. Бул келечекте болчу? Келечекте деле эмес, бул азыркы учурда болуп аткан. Келечекте бул жанагы айтып кеткен конституционализмдин борборлорун жогорку окуу жайларда ачуу болуп саналат. Ачуу максат кылып атасыз. Максат кылып атасыз. Бул мамлекеттик максаттуу программада белгиленген да. Жана сөзүбүздүн башында айтпадыңызбы, конституциялык соттун укуктары, мүмкүнчүлүктөрү кеңейди депчи. Негизи эле биздин өлкөнүн юридикалык тарап болобу, же болбосо жеке тарап болобу, жарандык деп коелучу, атууларынын фундаменталдык жанагы укуктарын, эркиндиктерин конституцияда белгиленген укуктарын жана эркиндиктерин сактоодо конституциялык сот гарант болуп бере алат деп ишенсек болобу? Негизги максаты ушул адам менен жарандардын эркиндиктерин жана укуктарын коргоо. Бул конституциялык соттун негизги максаты да. Максаты ооба. Иш жүзүндө? Иш жүзүндө ар дайым эле бул аткарылып келген, себеби конституциялык сот өзүнүн демилгеси менен, мисалы, конституциялык сот өндүрүшүн козгой албайт. Ал үчүн сөзсүз түрдө жарандын кайрылуусу керек. Жаран гана эмес, башка кайрылуу субъекттеринин кайрылуулары бизге ишти кароого себеп болот да. Ошол себептүү бул жаатта конституциялык сот өз багытын ар дайым туура жана так карманып келет. Бул суроо канчалык деңгээлде жүйөлүү болот билбейм, бирок мен билгим келип атат да. Негизи конституциялык сот конституциянын өзүнүн өзгөрүүгө кандайдыр бир манипуляция жасоого мындай катыша алабы, ошого бөгөт кое алабы негизи? Мисалы үчүн бизде билгенден 11 жолу өзгөрдү да конституциябызчы. Бул негизи мамлекеттин өзөгү түзүмү да. Реформа жолу менен өзгөрөт, бийлик алмашуу жолу менен өзгөрөт. Ошого кандайдыр бир мындай буну өзгөртүүгө болбойт. Себеби бул фундаменталдык түшүнүктөрдүн баары камтылган деп айта алабы дегеним го. Конституциялык соттун ролу канчалык? Негизи Конституциянын 116 беренесинин калп айтпасам 4 бөлүгүндө Конституциялык сот Конституцияга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзамга корутунду берет да. Ошол корутунду берүүнүн алкагында Конституциялык сот кандайдыр бир чечимге келиши керек да негизи. Мындай мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүк бар, албетте. Конституцияда каралган Конституцияга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тартиби ошол 116 беренеде камтылган. Ошол каралган талаптар сакталган учурда гана ошол Конституциялык сот тиешелүү корутунду бере алат да.
Мисалы Конституциянын биринчи, экинчи жана бешинчи бөлүктөрүнө 300 миңден ашкан шайлоочулар же президент же жогорку кеңештин көпчүлүгүнүн 3-төн 2-ден эмес бөлүгү мисалы ошол демилгени көтөрө алат да. Ушундай өзгөчө ушундай учурлар бар да. Эми Чыңгыз мырза бир аз болсо дагы Конституциялык соттун ишмердүүлүгүндө биздин көрүүчүлөргө түшүндүрмө бергениңизге, студиябызга келип ойлоруңуз менен бөлүшкөнүңүзгө чоң рахмат айтабыз. Алдыда дагы кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо биз менен бөлүшөсүз деп үмүт кылабыз. Албетте, сөзсүз. Саламатта туруңуздар. Thank you.